Агро өнөр жай тармагына кызыккандарды окутуу курсу башталды. Ага Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынан катышуучулар келишкен. Негизги максат өлкөдөгү айыл чарба багытындагы адистерди окутуп, санын арттыруу. Анткени Кыргызстанда айыл чарба багытындагы адистер жетишсиз. Бизде айыл чарба адистери жетишпейт. Биздин окутуп аткан вуздардан чыккан адистер бардыгы эле өзүнүн кесиби менен иштебейт. Ошондуктан жерлерде азыр агрономдор жетишпейт, ветеринарлар жетишпейт, айыл чарба адистери, мал чарба адистери жетишпейт. Ошондой учурда биз айластан өзүбүз переподготовка даярдаганга, кызыккан балдарды даярдаганга кызыктарбыз. Ошого биздин биринчи ушу биздин форумдун алкагында биздин ассоциациябыз бул конституциялык службалардын ассоциациясы Кыргызстандагы тест центр, СКС Жалал-Абад, Агролит деген уюмдар, мол түшүм кооперативи, биосервис биригип ушундай ассоциация түзгөнбүз. Ошол ассоциациянын тапшырмасынын бири жаш адистерди даярдоо. Повышение потенциал деп айтабыз, ошондой кадрлардын билим деңгээлин жогорулатуу. Аталган окуу курсуна өлкөнүн түштүк аймактарынан келишкен алгачкы алуучуларга атайын конкурс жарыяланып, 80 катышуучунун арасынан 30 тандалып алынган. Алардын жашы 16 жаштан 20 жашка чейин. Негизинен агро өнөр жай тармагына кызыккандар келишкен. Долбоор Facebooktан чыгарып, дароо эле заявка бердим. Анткени мен ошо сельский хозяйство жактан тажрыйбам бар десем болот. Абдан кызыкчумун. Башка жактан барып тажрыйба алуу үчүн барып келсе болот да. Мен караштырып издеп краткосрочный курстар бар, же ушу жарым жылдык ушундай сыяктуу курстар бар да. Ошол жактан тажрыйба алыш үчүн барып, ошол маалыматты, ошол тажрыйбаны бияка келип Кыргызстанга башкалар менен бөлүшкүм келет. Ар жылы айыл чарба адистиктерине окутуу курсу өткөрүлүп, катышуучулар 3 ай онлайн жана офлайн окуй алышат. Аталган долбоор 2008 жылы башталып, азыркы күнгө чейин USAID-тин колдоосу астында ишке ашырылып келүүдө. Жылына 15-20 жакын студенттерге айыл чарба багытында окутуп, окуунун аягында сертификаттар берилет. Биз ар жылы өткөргөнгө аракет кылып жүргөнбүз. Окуунун форматы биз башталган мезгилде 3 ай. 1 ай толук теория тармагы, 2 ай практикада, 3-сү анан проектная исследовательская работа жазуу, анан кийин аларды защита. Ар бир 15-20 адам даярдалса, 3-4 сөзсүз өзүнүн ордун табат. Бул эң жогорку деңгээлде жакшы ийгиликтүү бүткөндөр деп айтса болот да. Ийгиликтүү бүткөндөр ошол биз окуткан жерден биз 3-4-өнү ишке алып калчубуз. Маалыматка ылайык, USAID-тин агросоода долбоору жылына 15-20 студентти окутуп даярдап, алардын 5-6-су айыл чарба багытында өз ордун таап кетет. Айымкан Исралгызбек, Султанабиев, Ынтымак, Ош шаары.